Hey, true, bet that up for the track. You know, take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Экимиңчи жылдардын башы өзүңөрдү япон бизнесмен элестетип көрүлөчү. Акчаңар бар, анан өзүңөргө жаңы автоунаа издеп жатасыңар. Негизи силерге спорт унаалары жагат. Бирок күнүгө офиске мындай чек-чейген бизнес седан айдап келиңер келет. Силер үчүн Honda компаниясы өтө сонун вариантты сунуштаган. 2002 жылы биринчи жолу элге көрсөтүлгөн Honda Accord Euro R автоунаасы чыгат. Негизи жөнөкөй 7-чи муундагы Accord 2002-2008 жылдары чыгарылган. Бул унаа Жапонияда жаңы чыкканда 2002-2003 мыкты унаасы болуп эсептелген. Булар седан жана универсал версияларында келет. Анан буларды элдер аябай жакшы көрүшөт. Айрыкча Орусияда жана Австралияда көрмандары аябай көп. Биздин өлкөдө деле буларды дагы эле айдап жүрүшөт. Анан негизи япондор өз эли үчүн мындай өзгөчө жана кызыктуу унааларды чыгарышат. Ошондуктан Жапонияда ушул эле Аккордтун 4 дөңгөлөктөрү аракетте болгон версиясы сунушталган. А бул болсо бардыгын айрым деген жөнөкөй Аккордтун күчөтүлгөн версиясы. Euro R еврей деп коюшат экен буларды. Бул эмнеге күчөтүлгөн десеңер, анткени ушул капоттун астында баарына белгилүү K20 кыймылдаткыч орнотулган. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 литр, катары менен жайгашкан 4 цилиндрлер. Заводдон бул 220 аттын күчү жана 206 ньютон метр айлантма учуру менен келет. Бул өтө ишенимдүү кыймылдаткыч. Анан тюнингке да потенциалы бар. Тюнинг жасаганда деле кыймылдаткычтын ресурсу көп деле төмөндөбөйт. Мисалы, впускной коллектор, выпускной коллектор, холодный впуск, прошивка деген нерселерди жасаганда кыймылдаткычтын күч кубаты дээрлик 250 аттын күчүнө чейин көтөрүлөт. Ал эми 250 аттын күчү силерге жетпесе, анда ушул кыймылдаткычтын башын алып туруп, цилиндрлердин башын, ошол башты K24 кыймылдаткычтын үстүнө орнотуп койсоңор болот. Муну ылганда жалпы күч кубаты жана айлантма учуру көбөйөт. Ал эми дагы бир нече жакшыртууларды жасаганда жалпы күч кубаты 300 аттын күчүнө чейин көтөрүлөт. Ал эми силерге 300 жетпесе, анда ушул эле кыймылдаткычка компрессорду орнотуп койсоңор болот. Компрессорду орноткондо жалпы 400-450 аттын күчүнө чейин көтөрүлөт. Негизи бул кыймылдаткычтардын ичтери ошол деңгээлге чыдайт. Бирок кээ бир айдоочулар бул деңгээлге жеткенде жүрүк отормону жасайт экен. Анткени жүрүк отормосу ушул деңгээлге чыдабай калышы мүмкүн. Ал эми кээ бир өзгөчө айдоочулар ушул эле кыймылдаткычтарды 1000 аттын күчүнө чейин жасайт экен. Бирок ал жерде эми толтура акча, толтура эмгекти кетиришет. Ага карабастан алар жыргап эле асфальтты тытып айдап жүрүшөт. Жөнөкөй Accord менен Euro R'дин кандай айырмасы бар десеңер, биринчи техникалык жагына келсек, өзүн өзү бекиткен дифференциал жана жеңилдетилген маховик. Ал эми тышында болсо кошумча Mugen фирмасындагы бамперлер жана спойлер жана өзгөчө 17 радиустагы дискалар. Бирок кожоюу бул жерге Yankee фирмасындагы дискаларды орнотуп коюптур. Ал эми салондун ичине келсек, салондун ичинде Recaro отургучтары, Momo фирмасындагы руль, Euro R прибор панели жана алюминийден жасалган педалдары. Бул унаада отурганы өтө ыңгайлуу. Айрыкча ушул спорт отургучтары силерди бекем кармап турат. Бирок негизи ушундай отургучтар узак жолдо белди оорутуп ийет. Анан отургучтары спорт болгондуктан эч кандай муздаткычтары же жылыткычтары жок. Кожоюу бул жерге Android экранды орнотуп коюптур. Андан тышкары бул жагында 3 датчик орнотулган. Бирөөсү суунун температурасын көрсөтөт, калган экөө майдын температурасын жана басымын көрсөтөт. Жалпысынан бардыгы ушундай жөнөкөй спорт стилинде жасалган. Рулдун анатомиясы өтө сонун, кармаганы аябай ыңгайлуу. Анан бул жерде климат контроль, электропакет болду, башка эч нерсе жок. Негизи бул унааны эч нерсеге алаксыбай бир гана айдаш керек. Бул унаага негизи көнүш кичине кыйыныраак. Анткени биринчиден рулу оң тарабында. Негизи эле Euro R'лердин баарында рулу оң тарабында. Анан экинчиден бул жерде 6 баскычтуу механика орнотулган. Ошондуктан бул унааны 1-2 күн айдап көнүш керек. Андан тышкары унаанын клиренси жапызыраак. Ошондуктан шаардын ичиндеги бордюрлардан абайлап айдаш керек.
Ал эми кыймылдаткычтын күч кубаты боюнча негизи эле газды басканда кыймылдаткычты 7-8 миң оборотторго чейин иштетип өтө сонун эмоцияларды алса болот. Бул негизи башында бизнес седан болгондуктан артында орун кенен. Мынакей мен өзүм эч кыйналбай эле батып отурам. Анан арткы жүк салгычтын көлөмү дээрлик 460 литр. Мындай эгерде мисалы сабвуфер орнотуп койсоңор, анда өзүңөрдүн буюмдарыңарга орун бар. Ушул унаа азыркы учурда сатылууда. Кожоyu бул жерге оригинал түрүндөгү Мюген фирмасындагы радиатордун торчосун жана рестайлингден алынган фарларын орнотуп коюптур. Иш кылса унаа өтө жакшы алынды экен. Эгерде унаанын баасын билип, кожою менен байланышам десеңер, анда видеонун астындагы тиркемени басып, машина KG мобилдик колдонмосуна киргиле. Эгерде сизге ушул видео жакса, анда сураныч, силерден кайра эле лайк, биздин каналыбызга катталып, жакшы комментарий жазып коюңуз. Сиз менен машина KG бар болуңуз.